элин жерин акчага саткандар бардык доордо болгон. Күнөөкөр ким? Башка нерсе жок. Бир да мигранттын баласы бияка кыргыз болуп кайтпайт. Мен ушул сөзүмдү кыркып алып тараткыла сотко бергиле, мен жалган айтсам. Папа, ты чё там? Иди свой Киргизию. Койт өзүңөрдү. Биздин байлыгыбыз бул эл туугандар. Кытай тилин өздөштүрүү башталды. Бияка Кытай кирсе, эч ким эч нерсе кыла албайсыз. Кыла турган адам жок. Кой дей турган адам жок. Бардыгы кеткен. Кайтыңыздар эми. Мен бул сөздөрдү мамлекеттик каналдардан чыгып айта албайм. Эй жигиттер. Ата бабаларыбыз Манас атабыздан бери келаткан жеринен куру калыш коркунучу турат казыр. Кытай ким? Мен ага убакытты кетирбей эле коеюн. Манас атабызда эмне деп айтты Кытайды? Кытай эмне болгон мамлекет, эмне болгон эл, эмне тамак жейт, экономикасы кандай, салты кандай? Мен ал жөнүндө убакыт кетирбейин. Анткени бул 2 миллиардга чукул элдин жашоо образы жарым саат, калган жарым саат ичинде айтууга мүмкүн эмес. Туура эмес да болот. Мен Кытайга барганда жокмун, алар тааныш Кытайым да жок. Кимдир бирөөгө бул өтө кызык болсо, интернеттен же дагы башка булактардан чыгып Кытай жөнүндө таанышсаңыздар болот. Интернетте Кытай жөнүндө өтө мындай бир карама-каршылуу материалдарды аябай көп. Бирок бир нерсесин билебиз, бүгүнкү күндө Кытайдын өзүнүн алдына койгон саясаты бар. Ал саясат мындай ачык айтылбаганы менен аракеттерде билинип турат. Кытай кеңейүүдө, эли дүйнөгө тароодо. Каяка барбак Кытай? Мен 2013-жылы Сауд Арабиясында ажылыкка барганда да ошол жерде бүт Кытай товарлары, курма менен замзамдан башканын бардыгы Кытай. Ошо ажылар ошол жактан көтөрүп келген жай намаз, ошол жактан көтөрүп келген теспинин бардыгы Кытайдыкы. Мына биздин Дордойдо да, Ошто, Кара Сууда сатат. Кытай бүгүн бардык жерде. Америкада Кытай. Өзгөчө бүгүн Кытай муну Россияны аралап баратат. Этият болуп айтыш керек, басып кетти дегенди алыспыз, бирок мунагу чыгыш Казакстан аркылуу Приморье тараптан бүгүнкү күндө Россиянын өтө көп территориялары Кытай мигранттары менен өздөштүрүлүүдө. Буга да өзүнчө себептер бар. Муну кийин айтыш мүмкүн, бирок мен айтам, ушу Кытай азыр менимче Сибирге, Оролго карап баштады го деп. Өзгөчө Кыргызстан менен. Эмнеге? Казакстан, Кыргызстан, Монголия, Тажикстан, Афганистан, мына ушул Кытайдын Россияга өтө турган жолундагы өлкөлөрдүн, мамлекеттердин ичиндеги эң оңой, эң жеңил территория бул Кыргызстан. Башкаларда шарттар башкача. Россияда оңой, жашаганга оңой, Кытайларга аябай оңой, жерлер бекер жатат. Барып быйыл мисалы үчүн 30 000 гектарга уулар менен деле теплица кылып, помидор тапчырып, орустарга сатып, эмки жылы дагы бир акчанын бирөөсүнө берсе, бир губернатор ал дагы ошондой миңдеген гектарды берип кое берет экен. Бул аябай табылга. Ал жерин өлгөндө эле оруста жер көп коёму? Ансыз да кароосуз жатпайбы? Бирок ошол жака өтүү үчүн мен ойлойм, ошо өтө турган өткөлдөрдүн ичиндеги эң оңой да ошо Кыргыздын жери болуп калды. Ошо Өзбекстанга, Тажикстанга, Казакстанга жана башка өлкөлөргө салыштырганда Кыргызстандан өтүү өтө оңой болуп калды. Башаламан өтүү оңой болуп калды. Мисалы үчүн Казакстандан аркылуу өтсө болот. Булар темир жол маселеси бар да, Казакстан аркылуу салабыз деген. Ошо темир жолду каяка салат? Улуу жибек жолу деген нерсе менен ошо Россия андан ары батышка салыш керек. Казакстан менен өтсө да болот. Бирок Казакстандын шарты Кыргызстандагыдай эмес. Эмнеге? Казакстанда мен туура түшүнсөм, тартип бар бир аз. Кыргызстанда Кытай маселесинде тартип жок экен. Бүгүн Кыргызстандын парламентинде отурган депутаттардын өздөрү Кытай алып келип жалдайт. Мен билгенден туура эмес айтсам оңдоп коерсуздар, бир 14 000 же 19 000 бир квота берилет экен чет мамлекеттен адам жалдаганга. Бирок бул нерсе эбак унута калган. Бүгүн Кыргызстанда алда канча көп мигранттар Кытайдан келип иштейт. Дагы оңойлуктары эмнеден? Бизде мыйзамдар аябай оңой экен Кытайлар үчүн. Кытайлар бизден атуулдук алганга оңой шарты бар экен. Бул бир. Экинчиден биздин кыздарыбыз өтө арзан кыздар экен. Капа болбогула. Өтө арзан. Кытайга жөн эле эрге тие берет. Тиип төрөп ага атуулдук алып бере берет. Оңой. Bizde biznes şartı Kıtaylar için oңой. Акчаң болса биздеги кыймылсыз мүлктү сатып ала бересиң. Ошо бир кызга үйлөнөсүң жана анын атына
каттап коюп бизнесиңди жүргүзө бересиң, оңой. Жана биздин кечиресиздер, мамлекеттик ресурсту колдонгондордун ичинде өтө көп бетпак, саткын паракорлор бар. Жөн эле бир мисалдардын бири. Мен Дордойдо бир Кытай менен уруша кетсем, ал Кытайда жүргөндөй мени менен сүйлөшөт. Эмнеге? Мен улутчул деле эмесмин. Мен болгон өзүм укугумду талап кылсам, ал чалып, аны крышавать эткен кыргызга берип атат трубканы. Кыргыз мени менен урушуп атат. Ана мен атымды айттым. Мен Мыктыбек Арыстанбек деген агаң болом. Десем анан, "О, байке, кечиресем тиги бу" деп анан баштады. Бардык эле Мыктыбек Арыстанбек эмес да. Акчасына крышавать этет. Азыр бүгүн Кыргызстанда өзүнчө Кытай территориялары пайда болду. Анын ичине мыйзам кире албайт. Өзүнчө мейманканалары бар, өзүнчө структуралары бар деп айтат. Инфраструктурасы өнүккөн дейт. Буга ким шарт түздү десе, мен дагы бир жолу айтам. Биздин арамкор, паракор чиновниктер түздү. Демек бизде бүгүн Кытайдын жөн эле бизди жол катары, Кыргызстан бир топудай болгон айыл го. Мына ушу жол катары басып өткөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Шарттар аябай жакшы Кыргызстанда. Эл мына ушундай, бийликти колдонгондор мына ушундай, кыздарыбыз мына ушундай. Мына ушу 3-4 фактор аябай жагымдуу. Анын үстүнө Кытайда акча проблема эмес. Ошол жака барам дегендерге мамлекет жакшы берет экен акчаны. Ал акчаны алып келтирип биздин жанагындай паракорлорго меме деп берет, биздикилер акча үчүн берип атат бардык нерсени. Кой деген адам жок. Эмнеге ушундай болуп калдык? Билесиңер туугандар, эмнеге ушундай болуп калдык? Эмнеге ушундай маселе пайда болду десе, бардыгы Кытайды урушат, жана бийликти урушат. Мына бийлик дегеним ушу паракорлорду урушат. Вот Кыргыздын жерин сатты паракорлор, вот ушулар Кытайларга сатып атат, Кытайларга бастырып койду, Кытай басып келатат деп Кытайды урушат. Кечирип койсоңор. Эмне үчүн биз Кытайды урушабыз? Ал эмнеге баспай коюш керек? Эмнеге? Бул адам табиятында. Бейиштин төрүндө болгон жер болсо, өзүндө пропаганда болуп атса, бияк биздин аталарыбыздын жери болчу, кыргыздар отуруп алган деп аткан болсо. Анан мынтип караса, Кыргызда баары жок оңой. Барасың бир кызына үйлөнөсүң. Ага кичине акча берип койсоң, кайын журту никелеп берет да кызын, анан сага бүт мүлк, ага сен каттап тур, Кыргызстанда жашай бер, андан ары кете бер. Бийликте бүгүнкү күндө парламентте да мен азыр далилим жок, бирок угуп жүрөм. Кытай саясатын колдогон, лобби кылган парламентарийлер бар. Азыр Кыргызстандан чыгып Кытайда окуп аткан, келечекте Кытайдын кызыкчылыгын көздөй турган адистер бар. Келечекте студенттер азыр окуп атат. Азыр Кытай тилин өздөштүрүү башталды. Бүт бардыгы эмнегедир Кытай тилин сүйө баштады. Мен өзүмүн эле Кытайга кызын берген тааныштарым бар. Мына ушул шарттын бардыгы Кытай бастырып кирүүгө эмнеге болбосун деп атабыз. Эмнеге болбосун? Ачык жаткан короо. Акча бересиң, бардык эшик ачык. Бул ар бир элдин колунда. Бизде акчабыз болуп, бизде ошондой жигиттерибиз болгондо биз деле ошондой кылмакпыз да. Бардык элде ошондой. Мен айтам, мындан Кытайды урушпаш керек. Экинчиси биздин чиновниктер деп атабыз. Акчага бардыгын саткан чиновниктер деп атабыз. Ушулар Кытайдан акчаны алып сатып атат биздин жерди деп атабыз. Кыздарыбызды да берип атат деп атабыз. Билесиңер, урматтуу туугандар. Мен буларды урушпайм. Мен Кытайды да урушпайм, арамкор, паракорлорду да урушпайм. Себеби бул арамкор, паракорлор элин жерин акчага саткандар бардык доордо болгон. Советтер Союзунда да болгон. Кайсы доорду болбосо саткын болот. Бул сыноо, ошол элге сыноо болот. Бирок эмнеге ал кезде саталган эмес десе, ал кезде бийлик катуу турган. Ошон үчүн мунулар саталган эмес. Ошол кезде ушундай болсо сатып иймек анда деле. Булар бар. Болот. Бирок бүгүнкү күндө эмне үчүн булар бийликти да тоготпойт? Эмне үчүн бийликтен коркпойт? Жерди сатып атат. Эмне үчүн киргизип атат бар жок? Билесиңерби эмнеге? Мен бир гана себебин билем. Буларды кой дей турган эр азаматтардын бардыгы чыгып кеткен.
Бүгін қырғыз жері бош қалды. Мына күнөкөр ким? Шығып кетті бардығы. Мына ушулар күнөкөр бүгін. Мен кечирим сурайм, бирок мен ушундай деп ойлойм. Анын ичинде менин да балам бар, менин да келиним бар. Эмнеге чыгып кетти? Мен билем эмнеге чыгып кеткенин. Бардыгы айтат. Завод жок, иш жок, өлүп кетелиби? Ачка калабызбы? Не кылабыз? Чыгабыз да дейт. Бардыгы ушинтип айтат. Эч ким айтпайт, жөн эле кеттим мен. Элдер жүрдө эле кетип калдым мен. Үйдө деле окат бара эле деп бири да айтпайт. Үйдө деле тамак өтүп аткан бияка мындай эле келгемин да деп эч ким айтпайт. Бардыгы ушуну айтат, бийликти урушат. Эй, бардыгы коррупция дейт. Иш жок дейт. Не кылабыз анан кийин дейт. Ачка өлгөнө калдык да дейт. Жалган. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда эч ким чыгып кеткен эмес. Бардыгы согушка кетти да кайра келди. Калып калган эмес ошол жакта. Оруска үйлөнүп калып калса болот беле? Болот эле. Калып калган жок, ушака келди. Чолоңдоп бир буту жыгач келтирип кыргыз чарбасын көтөрдү. Бала окутту. Институттарды курду, университеттерди курду. Экинчи дүйнөлүк согуштан мындай медаль ордендер менен келди. Ошо Оруста калса болот беле? Болот эле. Эмнеге калган жок? Элине болгон сүйүүсү бар. Эй, элим ээн калды деди да. Кантип мен ушул жакта мен жыргап жашайм ушул борбордо, Москвада, Ленинградда. Кантип жыргап жашайм ки, мен элим аерде отурса деп келди да. Мына уул жигиттер ушундай. Азыр чыгып кеткендин бардыгы ушу. Караңыздар, бүгүн кимдер чыгып кетти? Эл багарлар чыгып кетти. Эң шустрыйлар чыгып кетти. Колунан иш келгендер чыгып кетти. Эмнеге чыгып кетти? Акчага чыгып кетти. Акча табуу үчүн чыгып кетти. Башка нерсе жок. Бардыгынын себеби акча табуу үчүн чыгып кетти. Кимдир бирөө $200, кимдир бирөө $2000. Булардын оюнда бир гана нерсе акча болсо кайра келебиз дейт да. Эгерде Кыргызстанда завод, фабрика баарды өркүндөп турса чыкмак эмес экен. Бул жигиттер Кыргызстанда завод, фабрика баары өрүнгүп турса керек деле жок. Булар азыр керек да. Бизди четтен бастырып келет да. Ачка отурсак, өндүрүшүбүз жок, бизнесибиз жок. Кыздарыбыз аргимге тийип аткан кезде бул жигиттер керек эле да бизге. А булар жок. Заводдор жок, бийлик бизге иш таап берген жок деп чыгып кетти. Булар жөн гана өзү чыгып кеткени дагы эчтеке меселе. Кыргызстанга $4 миллиард акча жыл сайын келип турган. Расмий $2 миллиард, аяк бияга $4 миллиардга жакын акча келип турган. Эмнеге? Бу жерде катын бала чакасы бар эле. Иштеп ошолорго акча салат эле. Эми акыркы жылдары катын бала чакасын да алып кетип калды. Мына сага. Апарып эмне кылды? Биякта жакшы окутат экен, Кыргызстанда начар билим берет экен дейт да, барып туруп орустун мектебине берип салды балдарын. Азыр билесиңерби? Бир да мигранттын баласы кыргыз болуп кайтпайт бияка. Бир да мигранттын баласы бияка кыргыз болуп кайтпайт. Мен ушул сөзүмдү кыркып алып тараткыла сотко бергиле, мен жалган айтсам. Бир да мигранттын баласы бияка кыргыз болуп кайтпайт. Эртең өзүңөрдү ошо балдар куйт Россиядан. Провинциал катары. Папа, ты чё там? Иди свой Киргизию деп. Мен эмнеге муну айтып атам? Бул менин сөзүм эмес. Мен жана аспирантурага даярданып кээде жаңы басылып аткан авторефераттарды, илимий иштерди барактап каласың. Ошонун ичинде Россиянын илимдер талаасында, майданында ушу миграцияга арналган илимий иштердин кээ бирлерин барактаган туура келет. Ошондо ачык айтып атат. Кыргызстандын мигранттарына арналган илимий иштер да бар. Ошолар айтат, кыргыздардан коркпогула, балдарын орустар менен окуткула. Алар келечекте биздин атуулдарыбыз дейт. Ал эми провинциал родительдерин өздөрү кийин жолго салат дейт. Провинциал родительдерин ал биздин балдар болот, өздөрү жолго салат дейт. Туура эмес деп жазылгылачы мага ушул жерге. Атыңар менен, фейк менен эмес. Менин балам нукура кыргыз болуп кетет Кыргызстанга 18-ге чыкканда деп жазыңыздарчы ери болсоңуздар. Кыргыздан келечекте кыргызды кармай турган 4-5 баланы ээрчитип чыгып кетти бул жигиттер. Аялын да ээрчитип чыгып кетти. Эми көрөсүңөр эмне болот. Ал балдар келбейт. Эмнеге? Атуулду калды булар. Кыргыз Республикасынын атуулу дегенди өчүрүп Россия Федерациясынын атуулдугун алды. Эмнеге? Мен сыймыктанам өзүм атуулдугум менен. Ачкадан бомж болсом да. Эмнеге? Мен кыргыздын жаранымын да, мен аны кантип алмаштырам башкага? Мен жаранымын, ушул мамлекеттин жаранымын. Азыр мамлекетим бар, мен ошонун жаранымын, мен ошого сыймыктанамын. Мен кыргыз жаранымын. Мамлекетим кедей, коррупция, Кытай басып атат, кыздарыбыз дайды, ошого карабай мен мамлекетимдин жаранымын. Менин жашоодогу сыймыктанганым
Ең біріншісі, альхамдулилля, мұсылманмын десем, екіншісі менің мамлекетім бар, мен ошоны жаранымын. Башка мамлекеттин жараны эмесмин. Мамлекетинин жарандыгынан баш тартты. Эмнеге? Көбүрөөк акча алыш үчүн. Балдарын жакшыраак окутуш үчүн. Муну эмне деп атайт, мен билбейм. Көбүрөөк акча алыш үчүн, жакшыраак жашаш үчүн өзүнүн жарандыгынан баш тартып, башка мамлекеттин жарандыгын алганды эмне дейт, мен билбейм, жигиттер. Айтсам тарынарсыңар балким. Жарандыкты алдыңар, балдарга барып оруска бердиңер, оруска атуу кылып бердиңер. Эми өзүңөр жок дегенде кайткыла дейм да. Өзүңөр кайткыла жок дегенде. Балдарыңар кайтпайт эми болду. Аялыңар да кайтпайт эми. Мындакы кайткыла эми өзүңөр. Акчаңды да алып коет. Кел өзүң жок дегенде да. Эмнеге мына жерде ордун бош туру да Кытай ошон үчүн келип атат. Бош турган үчүн келип атат. Кой дей турган жигиттин баары чыгып кеткен ошон үчүн келип атат. Мына ким күнөөкөр? Мен ойлойм, мына чыгып кеткен балдар ушуга. Тарых алдында ушу балдар жооп берет. Азыр эмне гана деп алдабасын. Азыр Россия ушундай шарттарды түзүп берип атат буларга. Эмне кылайлы, бизге биякта сонун турбай, биякта ушу кыргыздарды карабайлынбы? Коррупция мектепте деген эчтекен окутпайт. Тигиде депете. Китеп жазсаң болот алардын алганынан. Китеп жазса болот алардын алганынан. Бирок айланып кетти Кыргызстандан, айланып кетти. Жашап атпайбызбы? 90-жылдардын башында башталган бул нерсе. Ошо мен да досторумдан көбү кеткен алгач. Ошондо мен ушу дүкөнгө кирсек эчтеке жок. Ушу Кыргыз Республикасы жаңы мамлекет болуп туруп аткан кезде эч нерсе жок. Ошол кезде, ушундай кыйынчылык кезде, чыгып кетти да балдар. Мен ички дүнүйөм арыганымды айтпадым мындай. Арыктаным ушундай. Силер келбейсиңер дедим. Мен да жүрдейт, мен айттым, силер келбейсиңер дедим. Айткандай эле. Айтат, биз эми акча иштеп алып келебиз. Атасынын башы. Акчада иштегенин билбейм, келгенин да билбейм. Жок. Кээ бирлер келди, башка бирөөнүн идеологиясы менен келди. Башка бирөөгө кул болуп, ошонун идеясын таратканы келди бияка. Кана бу жерде балдар. Мына ушул балдардын жоктугунан бизде ошентип башка бирөөлөр кирип келет. Ошон үчүн бийликтин күчү жетпей атат. Тиренейин деген эрлердин баары кечиресиңер. Башка бир жакта атуулдугун алып алып, эшигин шыпырып, дубалын шыбап, карын күрөп жүрү. Идишин жуу. Мен айтам, Кыргыздын макалы бар го. Бөтөн элдин султаны болгончо деген. Аякта деле султан болуп кеткен жоксуңар го эми. Кайткыла балдар. Мен башка жолун билбейм. Кайтасыңар, атанын коросунда чөптү оросуңар, ошол жерде колду чөнтөккө салып болсо да, караан болуп да жүрсөңөр, ушул эмнеге? Мен жоом ушул бүгүнкү сөздөрү. Биздин байлыгыбыз бул эл туугандар. Кыргыздын байлыгы эл. Биздин байлыгыбыз эл. Элдин эл экендигин кармап турган эл жакшылары булар силер. Эң күчтүү ойлонгонго жөндөмү бар, акча тапканга, уюштурганга, мындай жашап кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар балдар, бул эл жакшылары, элдин алдыңкылары силер элеңер да элди таштап коюп чыгып кетип калдыңар. Эмне болду? Аягында бала бакыраңарды алып чыгып кеттиңер. Өзүңөр атуулдукту өзгөртүп салдыңар. Анан бияка Кытай кирбегенде ким кирет? Анан биздин кыздар Кытайга тийбегенде кимге тиет? Анан биздин үстүбүздө арамкор чөөлөр бийлик кылбаганда ким кылат? Ошолор келип, Кытайлар бияка кирбегенде ким алып кирет анан кийин? Биз эң калбадык. Мен мына видеомдон кийин билбейм, эмне деген ойлор айтылат, эмне деген сөздөр айтылат, бирок мен ишенип коюңдар, жүрөгүмөн чыккан сөз. Бирөөнүн күнөөлөгүм келбейт. Мен өзүмдүн балама да айтып атам. Кайт десең кайтпайт. Дагы бир аз иштеп алайын. Ошон үчүн туугандар, катуу айтмай жакшы жок. Кытай маселесине ушундай караш керек. Өзүңдү бекем карма, кошунаңды уру тутпа. Өзүбүз элди таштап, башка элге атуу болуп кетип, анан кийин аякта отуруп алып Кытай басып кетти деген эмне бу? Жакшы да, азыр башка граждандыкты алып алып Кытай басып кетти деп орусча айтайын, переживать этип коюшкан. Мынарга рахмат. Силердин балдарыңар эми переживать этип деле койбойт буга. Балдарыңар переживать да этип койбойт. Мен сөзүмдү түшүнсөңүздөр,
Бәлкім қайтарсыңар, білмеймін. Болбосо ошо жүрө бересиңер ошол жакта. Ата жердин топурагы буйруп аптыр деген сөз бар. Силерге бәлким буйруп калат, вот балдарыңарга буйрабы ата топурагы. Ойлодуңарбы силер ушуну? Ушу бир канча миң доллар үчүн чыгып кетип аткан. Ушу менин балдарыма кыргыздын топурагы буйрабы деп ойлодуңарбы? Кандай бул? Мен сөздөрүм бәлким ачуудур. Келиңиздер мени кармап, кескилеп, союп, не кылсаңар ошол мен оюмду айттым, туугандар. Бияка Кытай кирсе, эч ким эч нерсе кыла албайсыз. Кыла турган адам жок. Кой дей турган адам жок, бардыгы кеткен. Бизге окшогон кашекилер калган, биздин колубуздан эмне келет? Же бир түзүк бийлик шайлай албайбыз. Эмнеге бардыгы ошол жакта? Силер акта жүрөсүңөр, силер шайлаганга да мүмкүнчүлүгүңөр жок аякта. Ал беле кыргыз патриоты деп койсоңор. Жок. Билгиле. Мына ушундай бүгүнкү биздин абалыбыз. Адам кээде сабырдуулук менен сүйлөгөнү жакшы, бирок мына ичимде кайнап турган нерсе. Мен өтүнөм, туура түшүнүңүздөр. Аллах сиздерге туура жол берсин. Балдарыңыздар мусулман чөйрөсүндө, мусулман үйүндө туулду эле апарып туруп колуна салып бердиңер. Өзүңөрдүн карылыгыңар кандай болот мен билбейм. Этең жап дейт, эсиң барында этең жейдейби, кайтаңыздар мына жерде отуруп калбайлы ушундай абалда. Жана сөзүм акырында бардыгын өзүбүздөн баштайлык, өзүбүздү колго алалык. Башка колубуздан келе турган нерсе жок. Мен бул сөздөрдү мамлекеттик каналдардан чыгып айта албайм. Айтканда кимге айтам? Мынерде калган өзүмө окшогон кашекилерге эле айтам. Өзүмө окшогондорго айтам. Аны бардыгыбыз билебиз абал эмне экендигин. Москвага чыгып алып Кытайларды эме кылганыңардан көрө бияка келип мына жерде чарба менен элек болуп, азыр көптөр тапкан тыйыныңарды мынерге сарптасаңар жакшы болмок. Мынаяка сарптасаңар жакшы болмок. Кийин ал тапкан акчаңарды бияка кимге сарптайсыңар мен билбейм деле аны. Каягына сарптайсыңар кийин бияктан. Жигиттер, ата бабаларыбыз манас атабыздан бери келаткан жерден куру калыш коркунучу турат азыр. Ошондуктан эч кандай дүрбөлөң кылбай эле, жөн эле кайра ата журтка кайтыш керек. Рызкыны Аллах берет. Россия бербейт. Рызкыны Аллах берет. Өткөндө мен бир-эки бала менен сүйлөштүм. Ачык эле айтат, биздин балдарыбыз болбой калды дейт. Бир-экөө айтат, мен балдарымды дейт, алып келип айылга алдап алып келдим да таштадым ушул жака дейт. Алдап алып келип жүр барып келели деп алдап алып келип ошол жерге таштадым дейт. Россияда бир инибиз айтат, менин балам мени сотко берип 6 ай отурдум дейт түрмөдө. 6 ай отурдум дейт. Жана родительский попечительский совет деген бар экен, ушу баласына эме кылса камайт экен, ата энелик укугунан ажыратат экен. Азыр ушундай нерселер кетти. Анан жүр балам, ата журтубуз бир зыярат кылып келели деп сыр бербей алып келип анан ошол жерге калтырып кеттим дейт. Мына ушундай туугандар. Жакшысын берсин. Алла сиздерге разы болсун. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.